Кыргызстан дүйнөлүк эпостардын башын бириктирген ири аянтчага айланып калды. Ооба, мына ушул ири аянтчага айланганынын бирден бир себеби бүткүл дүйнөлүк 7-чи эпостардын фестивалю болуп өттү. Бул биздин Ордоло Ош шаарыбызда орун алды. 30дай мамлекеттен келген делегация ушул эпостарды изилдөө, алардын артыкчылыгы, алардын кемчилиги, бүгүнкү күндөгү көйгөй маселеси тууралуу атайын симпозиумда кеп кылышты. Өздөрүнүн пикирлерин ортого салышты. Айтор дүйнөлүк эпостарды жайылтууда бир катар иштер колго алына турган болду. Ооба, мына ушундай 7-чи жолу өтүп жаткан эл аралык фестивалга Жапон элинен келген кадырлуу коногубуз бар. Ал коногубузду биз Замана студиясына дагы чакырууга мүмкүнчүлүк болду. Анда эмесе тааныштырып коелу. Лео Тадагава, Кыргыз-Жапон маданий кызматташтык ассоциациясынын директору. Кош келиңиз, саламатсызбы? Охойго гозаймас. Охойго гозаймас. Кутман таң. Кутман таң. Бирге болсун. Ошондой эле Асхат Абакиров, котормочу бизде мейманда. Коногубузду коштоп келди. Кутман таңыңыз менен, Асхат ага. Кош келипсиз. Эң сону мына ушул бүткүл дүйнөлүк баягы эпостар фестивалында дүйнөнүн кичи жана чоң эпостары даңазаланып аткан жерде биздин коногубуз дагы орун алып атайын өзүнүн сөзүн айта турган жагдайда келген экен. Эми кандай маселе менен, кандай багытта, эмне маселени көтөрүп келди ушул тууралуу билсек. まずは本日ご来いただきありがとうございます。で、今回の訪問してくれて、本日のお話も始めてください。はい。この度そのエポスのフェスティバルにオシにやってきました。日本にある、キルギス大使館の、文化担当の方に紹介していただいて、エポスフェスティバルでオープニングセレモニーとクロージングセレモニーで、ワルガンですね、を演奏しました。そしてシンポジウムで、エポスと楽器そして声について発表しました。Бул жолу мен ошол болуп өткөн 7-чи эпос фестивалына келгем. Анан бул жакка ошол элчиликтен ошол маданият боюнча алып барган адамы сунуш менен келгем дейт. Бул фестивалда мен фестивалдын ачылышында жана жабылышында ошол ооз комуз аспаптарын ойноп аткардым. Жакшы, бул ооз комуз кыргыздын аспабы. Сиздер канча убакыт болуптур үйрөнгөндө? 後金ってこれはキルギスの楽器ですけど、何年前からやってますかと。はい、30年以上前からやってます。私は初めてキルギスの抗菌奏者にオーズコムズの演奏者に会ったのは1991年にヤクーツクで、国際抗菌大会コングレスが開かれました。その時にキルギスからシャーケン・ジョロベーコワさん、そしてスイドゥム・トールコバさん、それからオロズワイ・ケンチンバヨフさん、彼らが来ていて、彼らと知り合って、そしてキルギスにその後やってきました。Фамилиялар тааныш Мен негизи ооз комуз менен ойноп баштаганыма 30 жылдан ашты дейт. Бирок именно кыргыз ооз комузду мен 1991-жылы эл аралык ооз комуз боюнча фестиваль болуп өткөн дейт. Ошондо жана Шакен Жоробекова, Сүйдүм Төлөкова, ошол адамдар менен ошол жактан жолугуп, ошондон баштап кыргыз ооз комузга да кириш баштаган. Рахмат. Кыргыздын дагы башка кайсыл аспаптарына кызыгат экен? Киргизのこの抗菌以外にあと他の楽器にも何か興味ありますかと。これはキルギスのジガチョウズコムズですけれども、こちらは日本の北の方に住んでいるアイヌ民族ですね。アイヌ民族のバンブー、竹でできたオーズコムズです。形が非常によく似てます。そしてなんでこんなに離れている国で同じような楽器があるのか、それが非常に興味があります。Бул азыр көрсөткөн биздин кыргыздын жыгач ооз комузу жана ошого эле аябай окшошуп кеткен. Бул Япониядагы Айн элинин бамбуктан жасалган ооз комуз дейт. Кандай болот бул экен? Анан кийин үнү окшош.
окшош экен чын эле. Бамбуктан жасалат. Бамбуктан жасалат. Жыгач оз комузду да ойноп бере аласызбы? まだ少ししかできませんけれども。 жаңы кече жаңы подарок этти, жаңы болгон кишине дагы эмете албай жатам дейт. Керемет. Жаңы болгондуктан оозум жакшы көбөйүп жатат дейт бул. Негизинен техникасы бирдей эле болуш керек менимче, Демек, Митара Ярикатова еще играйсың айтты. でもだいぶ違いますね。Баягы окшош көрүнгөнү менен бирок кичине айырмасы бар. Кыргызстанга биринчи жолу келдиңизби? Жактыбы? Ош шаары кандай экен? 今回はキルギス初めてですかと。あと、オシュはどうでしたかと。はい、キルギスは4回目です。初めて来たのは、1994年に来ました。オシは3回目だったんですけれども、素晴らしい街になっていてびっくりしました。Кыргызстанга мен негизи 4-чү жолу келип атам. Эң биринчи жолу 1994-жылы келгем дейт. Ал эми Ошко болсо бул жолу барганым 3-чү жолу болду. Абдан сонун шаар, кооз шаар экен деп аябай таң калып келдим. Кайсыл тамак жакты? キルギス料理は？はい、美味しいです。どっちが美味しいですか？何とですか？キルギス料理の中で。プロフ、Үзгенのプロフ。Күшүн өздөрү, өзгөн плов. Өзгөн ашы. Келди. Ошко барган ар бир киши өзгөн ашы менен тамшанып келмейинче келбейт. Эми өзүнүн баягы ушул эпостор дүйнөсүндө 7-чи эпостор фестивалынын алкагында эмне маселени көтөрүп, кандай темада симпозиумда өзү доклад жасап, кандай бир эпостарга кам көрүү багыттарын сунуштап келди. エポスフェスティバル行ったんですけれども、その中でどういう問題か、どういう話とかありましたかと。そうですね。世界中のエポスのさまざまな面についての話題が、シンポジウムで発表がありました。例えば音楽的な面ですとか、それから動作、動きのこと、それからストーリーのこと、そのいろいろな民族の叙事詩の共通点とか、それから違いなんかが話し合われました。Ал жакта ошол ар кандай багыттар жөнүндө сөз болду дейт. Бул эң биринчи эле ошол эпостун мааниси тууралуу, үндү чыгаруу, жана башка ошол эпосто айтылып атканда кыймыл жөнүндө. Аткаруучулукка таандык болгон ыкмалар боюнча. Ошол. Жапон элиндеги эпостор жөнүндө билгибиз келет. 日本のエポスについて少しお話できますか？そうですね。日本にはエポスは今は一人で、キルギスとかチュルク語系の、エポスのように一人で語るっていうことはほとんどないんですけれども、昔あったはずです。それはなぜわかるかというと、そのプロットですね。プロット、ストーリーがいろいろな形で、例えば神楽というダンスの形ですとか歌舞伎のテーマとかそういうものに使われているので昔あったと思います。それからアイヌ民族の間には、つい最近まで、北ユーラシアのエポスと同じようなスタイルの叙事詩がありました。Японияда дейт азыр баягы биздин кыргыз элинде же ошондой эле түрк элдеринде окшоп жалгыз эпост айтуу андай түрү жок дейт. Бирок илгери ошондой болгон дейт. Эмнеге каяктан билебиз дегенде азыр айын эли аз калк болсо да сакталып калган. Ошол айын элинде көп айтылып келген дейт да. Ошол Тибет, Россиянын ошол түндүк жагында эме сайт, кыргыздар жашаган жактарда кадай эле окшош эпостор болгон дейт. Ал эми азыр болсо Японияда баягы би менен аткарылуучу эпостор, мисалы Кабуки театры, ошол сыяктуу эпостор бар. Эң сонун. Кыргыз эпостору менен канчалык деңгээлде тааныш? Киргиз эпосу ваそんなに深く詳しくないです。
кыргыз эпосу менен анчалык деле көп терең тааныш эмесмин дейт. Мисалы ошондой бир 3 күнгө созулган чоң бир салтанатка катышты. Өзүнө кандай таасир алыптыр? Кыргыз эли өзүнүн каада салтын, эпосторун кандай даңазалады? Микка Канно фестивалу参加したと思いますが、その3日間でなんか学んだことは何ですかと。あとキルギスのなんていう習慣とか。はい。そうですね。どうでしたか。エポス私は楽器に興味があるんですけれども、そのエポスのキルギスの、マナスなんかでは楽器は使わないですね。語りだけ、声だけでやるんですけれども、その中にテミル・オーズコムズが登場するんですね。お話の中に伴奏として使うわけじゃなくて、お話の中に、女性の声の美しさを表現する楽器として、登場する、そういうところが非常に興味がありました。мен негизинен баягы музыкалык аспаптарга катуу кызыккандыктан дейт. Кыргыздын эпосу эмесин именно Манаста баягы адам отуруп жалаң өзүнүн үнү менен айтып берет эмеспи дейт. Жана кыймылдап дейт да. Ошондо Манас эпосунун арасына ошол ооз комузду дагы киргизип, мисалы ар кандай мисалы ситуацияны музыка менен берүү, ошондой кылып киргизип койсо да кандай сонун болор эле деп ойлойм. Эң жакшы. そして2017年にオルドサクナを日本に呼びました。その時にマナスチがやってきましたけれども、2017年には日本のキルギス大使館と協力して、それでオルドサクナを日本に呼んだんですけれども、その後でこの日本キルギス文化交流協会というのを作りました。2017-жылы Японияга ошол Кыргызстандын Япониядагы элчилиги менен биргеликте ошол Ордо Сахнаны Японияга чакырганбыз дейт. Ошол жакка Ордо Сахна менен бирге манасчылар дагы барган дейт. Жана ооз комузду именно кечиресиздер. Ошол Кыргыз Жапон ошол маданий кызматташуу ассоциациясын ошол 2017-жылы ошол учурда түзүлгөн дейт. Жакшы. Бул мырза өзү ким болуп иштейт? 職業は音楽家ですし、それから、東京音楽大学の、共同研究員ということをやっています。共同研究って？はい。コーペラティブリサーチャー。はい。мен өзүм негизи кесибим ошол музыкант дейт. Ошондой эле Японияда ошол Токио музыкалык университетинде иштейм. Эң сонун урдап бере аласызбы кыскача? Утага декимаска. Утага декимаска. Музыкант. Анда ооз комуз. じゃあキルギスのテミルオーズコムズ。ちょっとやってみます。Чоңлар, баракелде. Чоң рахмат. Бул жерде ошол ооз комуздун эле түрлөрүбү негизинен? 今こちらあるのはこの抗菌の種類ですか？そうですね。これは日本にも抗菌がありました。アイヌの人たちはこういう竹の抗菌をやってましたけれども、私たち日本人は鉄の抗菌を持っていました。それは200年前にとてもポピュラーになって、そして幕府が禁止しました。Това сиз айткан туура дейт. Бул ооз комуздардын түрү. Именно бул кармап турган бул Япониянын, именно Япон элинин ооз комузу дейт. Япон эли өзү темир ооз комуз колдонгон дейт. Ал эми айын эли болсо
Жыгач Ооз. Жыгач Ооз комуз колдонушкан. Кандай сонун ушундай бир сонун дүйнө менен тааныштык, эки элди баарлашууга мындай эки элдин баарлашуусуна өбөлгө түзгөн үчүн Асхат мырзага да биз ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, анда ийгилик каалайлы. Келип туруңуздар көп Кыргызстанга. ありがとうございます。とても面白いですと。で、また今度も毎回キルギスにたくさん来てくださいと。はい、ありがとうございます。Түшүндүк. Рахмат. Кыргыз-Жапон маданий кызматташтык ассоциациясынын директору Лео Тадагава мырза бизде мейманда болду. Ошондой эле котормочу Асхат Абакиров. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Эки элдин достугу, маданий кызматташтыгы бекем болсун.